Учурдагы кырдаалга байланыштуу санариптешкен мыкты педагогикалык тажрыйбаларды топтоо жана жайылтуу жогорку окуу жайлар үчүн да абдан маанилүү болуп турган кези. Баткен мамлекеттик университетинин окутуучуларынын кесиптик компетенттүүлүктөрүн жогорулатуу, студенттерди аралыктан окутуунун сапатын арттыруу, бирдиктүү маалыматтык усулдук билим берүү мейкиндигин түзүү максатында атайын кароо сынак уюштурулган. Негизги бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан иш-чарабыздын максаты ушу мугалимдердин илимий потенциалын жогорулатуу эле эмес, студенттерге берген билим сапатын жогорулатуунун үстүндө иштөө бул биз үчүн өтө керек экендигин дагы бир жолу туйдук. Анткени онлайн системасы буга чейин мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин быйылкы жылы региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп белгиленишинин максатын ишке ашыруу максатында, ошол эле биз бүгүнкү күндө кырдаалды жоюу максатында биз ушу мугалимдер арасында бир топ иш-чараларды иштеп чыктык. 2020-жылдын 26-27 май күндөрү онлайн лекциялар, практикалык лабораториялык сабактар, семинардык сабактар Zoom платформасын колдонуу менен өткөрүлгөн. Сынакка 15 катышуучу катталып, атайын түзүлгөн комиссиянын баалоосу менен жеңүүчүлөр аныкталган. Ошол өтүп аткан усулдарына сабактын мазмунун жетиштирүүдө канчалык деңгээлде колдонот? Ошол технологиянын кайсы түрүн колдонуп, кайсы усулду колдонуу менен шайкеш келет? Ошол жагы комиссия үчүн эң негизгиси болду. Мен айтарым, ошол гран-при жана биринчи орунду алган эжекелерибиз бир эле мезгилде Zoom менен кээ бир сайттар менен иштесе, бир эле мезгилде ошол Zoom жана тест менен студенттер менен иштеди. Ошол эле мезгилде Excel программасы аркылуу дагы кээ бир эсептерди чыгаруу. Мында булардын сабагында бир эле Zoom'да 3-4 усул 3-4 программаны колдонуу менен өтүлдү да. Эң мыкты дистанттык сабак сынагынын байге фонду 80 000 сомду түзөт. Профессордук окутуучулар курамынын чыгармачылык, кесиптик потенциалын кеңейтүү жана окутуунун жаңы ыкмаларын жайылтууга багытталган иш-чараны окуу жай өз эсебинен каржылаган. Азыркы байге фонду бул өзү Баткен мамлекеттик университетинин фондунан чыгарылды. Атайын окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде атайын ошол эң мыкты дистанттык окутуу жүргүзүү сабактарын жүргүзүү боюнча 80 000 акчаны бөлдүк. Анын 25 000 гран-приге биринчи коюлуп, анан биринчи местага 20 000, экинчи местага 15 000, үчүнчү местага 10 000, анан эки кызыктыруучу сыйлык койгонбуз. Ал 5 000ден деп эки окутуучуга. Аны атайын жобо иштелип чыкты. Баткен мамлекеттик университет тарабынан түзүлгөн комиссиянын эсебинен. Ошол комиссия карап чыгып жобону ошонун негизинде келип түшкөн заявкалар боюнча мугалимдердин өткөн сабактарына баа коюшуп, жыйынтыктап бүгүнкү күндө ошолорду тапшыруу аземин өткөзүп атабыз. Кароо сынакта байгелүү орундардан сырткары кызыктыруучу сыйлыктар да каралган. Ал эми сынактын баш байгесине коюлган 25 000 сом акча каражатын Кызылкая педагогикалык институтунун окутуучусу Бүажар Бекмурзаева жеңип алган кубанычын биз менен бөлүштү. Заманбап сабакка коюлуучу талаптарды көрсөтүшкөн, ал жерде бир нече критерийлер бар. Алардын ар бирине токтолуп, эффективдүү усулдарды тандаганга, аны жүзөгө ашыруу үчүн ага ылайык программалык камсыздоону тиешелеш тапканга аракет жасадым. Негизинен бул жеңиш меники эмес, бул биздин жалпы Батмунун жеңиши деп ойлойм. Биздин коллективдин жана билимге суусаган жаш студенттердин жеңиши. Баткен облусундагы билим чордонуна айланган окуу жай санариптешкен мезгилде бир эле бул сынак менен чектелбестен өлкө аймагындагы аралыктан дагы башка сынактардан да байгелүү орундарды ээлеп жатат. Канышай Ашимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Бүт окуу жайлар катарына кошулуп, монолог айтуу боюнча 3-чү орунду ээлегендиги бизди өтө кубандырат. Себеби биз дагы ошол берип жаткан сабактардын жыйынтыгынын бири катарында айткым келет. Анткени онлайн системасы аркылуу жанагы программаларды колдонуп, студенттер билимин алып, кайра кайтарым билим бергендигинин бир көрсөткүчү катарында айткым келет.